Өзгөчө кооз буюмдар мектеп окуучуларынын колунан жасалган. Алар күндөлүк турмушта колдонуучу самындар, идиш аяктар жана сувенирлер. Бул буюмдарды жасоо үчүн окуучулар жумасына 2 жолу ийримге катышышат. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз 2 командага бөлүнүп, 2 түрдүү нерсе жасайбыз. Биринчи командабыз бүгүн раксамын жасаганды көрсөтүп беришет, экинчи команда гипстен идиш аяк жасаганды көрсөтүп беришет. Мектепте өзгөчө буюмдарды жасоону мугалим Лунара Курбанова үйрөтөт. Өзүнүн колунан келген өнөрүн окуучуларга бөлүшүп, күндөлүк турмушта керектелүүчү буюмдарды жасап, аны сатыкка чыгарып, каражат табууга болоорун көрсөтүп келет. Кружок ачып, ушундай гипстен, смоладан жана турмуш тиричилигине керектүү кирсамын, раксамын жасап үйрөтүп келетам. Жана мындай шамдарды, анан тарелкалар, вазалар, бул шам койгучтар, шамдар менен кирсамындар, тарелкалар, копилкалар. Тарелкалардын түрлөрү. Жыттуу самынга керектүү раксамынга керектүү основа. Буну биз ушундай аппарат менен эритип алып, кийин болсо бул жакта нерселерди, маслаларды, жыт берүүчүлөрдү жана краскаларды кошуп, түстөрдү кошуп, ушундай бизде сонун самындар чыгат. Бул жыттуу самын деп атайбыз буну. Биздин бүгүнкү темабыз шам жасоочу, шамга керектүү идиштер, шам салуучу. Буну биз гипстен, суудан жасадык. Анан лактайбыз. Мындай хамелеон лактар менен. Буну биз жарым саатта бүтөбүз. Ошентип турмуш тиричиликке керектелүүчү буюмдар жасалган соң, мектептер ортосунда жарманкеге коюлат. Андан түшкөн каражатка кайра эле аны жасоого зарыл болгон материалдар сатып алынат. 4-класстан баштап 11-класска чейин кызыккан окуучуларыбыз ушу алтын кол ийрими менен иш алып барат. Окуучуларыбыз аябай шыктуу. Анан бул ачкан максатыбыздын себеби президенттин инсандын адеп ахлактык өнүгүүсүн жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыкты ишке ашыруу максатында ушул ийрим менен иш алып барып атабыз. Кара Суудагы Забидин Төрөбеков атындагы мектепте ишке ашкан алтын кол ийрими ийгиликтүү иштеп жатат. Максат окуучуларды жаштайынан өнөргө үйрөтүп, ал аркылуу каражат табууга болоорун түшүндүрүү. Самара Асанова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.